Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Биздин химия сабагыбыздан кезекте өтүлүүчү темабыздын аталышы химиялык формулалар. Демек, бүгүнкү планыбызда каралуучу суроолор химиялык формула жөнүндө жалпы түшүнүк, ошондой эле салыштырма атомдук массаны карап өтөбүз. Аны үчүн биз үйгө берилген тапшырмаларды кайталап алсак, демек, зат эки типке бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал болуп. Жөнөкөй заттар булар молекуланын курамына бир түрдүү атом камтылган заттар. Мисалы үчүн сутекти ала турган болсок, эки атом болгонуна карабастан, ал экөө тең бир түрдүү атомдордон турат. Ал эми татаал заттар молекуланын курамына бир нече түрдүү атомдор камтылган заттар болуп эсептелишет. Мисалы үчүн көмүр кычкыл газы. Мында көмүртектин атому бар жана ошондой эле кычкылтектин эки атому жайгашкан. Ошондуктан булар татаал заттар болуп эсептелишет. Анда бүгүнкү темабызга өтүп кетсек, химиялык формула. Бул химиялык белги жана символдор аркылуу заттын курамын жана ошондой эле санын көрсөтүүчү шарттуу жазуу же болбосо белги болуп эсептелет. Мисалы үчүн, көмүр кислотасынын курамын карап кете турган болсок, демек, булар химиялык элементтердин белгилери. Биз химиялык элементтердин белгилерин Менделеевдин мезгилдик системасынан карап жаттайбыз. Ал эми жанындагы цифралар булар индекс деп аталат. Индекс бул молекуладагы атомдун санын көрсөтөт. Бул индекс кычкылтекке гана тиешелүү. Бул жалпы молекулага тиешелүү эмес, индекс бир гана затка, элементке тиешелүү. Ал эми коэффициент, алдыда турган 5 саны, бул коэффициент болуп эсептелинет. Бул жалпы ушул көмүр кислотасына тиешелүү, анткени бул молекуланын санын көрсөтүүчү сан болуп эсептелет. Заттын формуласы, мисалы үчүн, андан кийин молекуланын саны, алдында коэффициент турат, бул жалпы молекулага тиешелүү, ошондуктан молекуланын саны 3-кө барабар. Андан кийин ар бир элементтин атомдорунда карап өтөбүз. Мисалы үчүн, барийдин оксидинде молекуланын саны 3-кө барабар. Бул коэффициент жалпысына тиешелүү. Андан кийин ар бир элементтин атомунун саны 3 барийдин атому, ошондой эле 3 кычкылтектин атому. Андан кийинки көмүр кычкыл газын карап өтө турган болсок, көмүр кычкыл газында 2 коэффициент жана 2 деген индекс турат. Демек, молекуланын саны 2-ге барабар. Ал эми ар бир элементтин атомунун санын карап өтө турган болсок, көмүртекте индекс жок, бирок коэффициент бар. Ошондуктан 2 көмүртектин атому. Ал эми эмне үчүн 4 кычкылтектин атому деп жатабыз? Кычкылтектин өзүнүн дагы индекси бар, 2 коэффициенти дагы бар. Аны көбөйтө турган болсок, демек 4-кө барабар. Алюминийдин оксиди 3 валенттүү. Молекуланын саны 5-ке барабар. Биз көрүп тургандай эле 5 деген коэффициент бар. Ал эми ар бир элементтин атомунун саны болсо, алюминийде 2 деген индекс турат, 5-ти 2-ге көбөйтөбүз, демек 10 алюминийдин атому. Ошондой эле кычкылтектин 3 индексин эске алып 5-ке көбөйтө турган болсок, 15 кычкылтектин атому болуп эсептелет. Кийинки мисалыбыз темирдин гидроксиди, 3 валенттүү темир. Молекуланын, жалпы молекуланын саны 4-кө барабар, ал эми темирдин атомунун саны дагы 4-кө барабар. Гидроксидтики кычкылтектин өзүнүкүн карай турган болсок, кашанын сыртында жазылган индекс ичиндеги бардык элементтерге тиешелүү. Демек, 3 кычкылтек, аны 4 коэффициентке көбөйтсөк, 12 кычкылтектин атому. Ошондой эле сутекке дагы бул индекс тиешелүү, 3-тү 4-кө көбөйтөбүз, сутек дагы 12 сутектин атому болуп эсептелет. Абсолюттук атомдук масса. Абсолюттук атомдук масса бул атомдун массасынын килограмм менен көрсөтүлүшү. Бул өлчөмдөр колдонулууга ыңгайсыз болгондуктан биз салыштырма атомдук масса менен колдонобуз. Салыштырма атомдук масса бул берилген атомдун массасы көмүртек атомунун массасынын 12ден 1 бөлүгүнөн канча эсеге чоңураак экендигин көрсөтүүчү сан. Салыштырма атомдук массаны биз эң оңой жолу деп таблица аркылуу табабыз. Мисалы үчүн, салыштырма атомдук масса негизи элементтин бир атомунун массасын
bir көмүртектин атомдук массасынын 12-ден 1 бөлүгүнө бөлгөндө чыгуучу сан. Салыштырма атомдук массаны мезгилдик система аркылуу табууда, мисалы үчүн темирдин салыштырма атомдук массасы 55,847 барабар. Эми эгерде үтүрдөн кийинки сан 5тен жогору боло турган болсо, анда биз салыштырма атомдук массага 1ди кошуп жазабыз. А эгерде үтүрдөн кийинки сан 5тен төмөн боло турган болсо, биз үтүргө чейинки санды өзү боюнча эле калтырабыз. Мисалы үчүн, жездин салыштырма атомдук массасы 63,546 барабар. Ал эми биз жазганыбызда, демек 546 5тен жогору болгондуктан, ошондуктан биз аны 64кө барабар деп жазабыз. Андан сырткары коргошунду алсак, 207,19 барабар. Үтүрдөн кийинки сан 5тен төмөн, ошондуктан биз 207ге барабар деп жазабыз. Дагы бир мисал, күмүштү ала турган болсок, 107,1867. Үтүрдөн кийинки сан 5тен жогору, ошондуктан биз 107ге 1ди кошуп 108 деп жазабыз. Бушуктоо, демек, бүгүн биз өткөн сабагыбызда химиялык формула, ошондой эле салыштырма атомдук массаны карап өттүк. Салыштырма атомдук массаны биз көбүнчө мезгилдик системадан карап өтөбүз. Ал эми химиялык формула менен мындан кийинки темаларыбыздын баардыгы менен байланышкан. Ошондуктан химиялык формулада индекс, коэффициент жана химиялык белгилер абдан маанилүү болуп эсептелчү. Үйгө тапшырма 10 химиялык формула жазып келүү.